Аравандагы үгүт иши учурундагы жапырт мушташ иликтене баштады. Мыйзам бузгандарга катуу жаза колдонулат. Башкы прокуратура Бир бол жана Замандаш партиясынын талапкерлери мыйзам бузганын билдирди. Жаңала эли Ахматбек Келдибековдун эл улуу катары эмгегин ар дайым айтып унутпай келет. Коомдук жана саясий ишмер баштаган топ калк ичиндеги көйгөйлөрдү угуп, аларды чечүү жолдорун талкууга алышты. Өзбекстандын вице-премьер-министри Уктам Барноев коронавирус оорусунан көз жумду. Улуу Британияда коронавирус эпидемиясынын экинчи толкуну башталганын жарыялады. Ооруп жаткан Ташжанар Кайманаты менен таанымал Нурлан Алишеровго президент Сооронбай Жээнбековдун атынан материалдык жардам көрсөтүлдү. Кыргыздын бешерчи жигити Американын легендарлуу Backstreet Boys тобунун өрүнө ыйлап чыгышты. Биормандары чыладын эмгегине оң баа беришүүдө. Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Нур телеканалынын жаңылыктары жана мен Арзымат Аланов. Саламатсыздарбы. Кече 20 сентябрь күнү кечинде Араван районунун Юсупов атындагы айыл өкмөтүнө караштуу Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясы үгүт жүргүзүп жатканда уруш чыгып, 12 киши денесинен ар кандай жаракат алып ооруканага түштү. Ошол облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев жаңжалда 5 машина талкаланганын билдирди. Учурда окуя боюнча териштирүү иштери башталды. Кече 20 сентябрь кечинде Араван районунун Юсупов айыл өкмөтүндө Мекеним Кыргызстан партиясы үгүт жүргүзүп жатканда массалык уруш чыккан. Андан 12 киши ар кандай денелерине жаракат алып, 5өө дале ооруканада. Ал эми окуя боюнча жазык кодексинин 266-беренесинин 2-бөлүгү боюнча кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Бул жаңжалга тиешеси бар деген 30га жакын жаран бүгүнкү күндө сурак алынды. Ал эми ошол мушташты баштаган деген шектүү катары 3 адам бүгүнкү күндө убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Дагы экөөнүн үстүнөн бүгүнкү күндө аларды дагы убактылуу кармоочу жайга киргизүү боюнча иш-чаралар жүрүп жатат. Алардын жүргөн жери азыр белгисиз болуп атат. Аны тактоо боюнча иштер жүрүп атат. Ал эми ошол жараталган жарандардын денесиндеги канчалык даражада жараталганын аныктоо боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалды. Ал эми ошол жаңжал учурунда 5 автоунаага түрдүү зыян келтиргендигин бүгүнкү күндө чыгымдары такталып жатат. Араванда коомдук тартипти камсыз кылууда кетирген кемчиликтери үчүн райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Сактан Исмаилов иштен алынган. Мындан тышкары дагы бир катар кызматкерлер тартип жазасына тартылышкан. Алдын ала маалыматтар боюнча окуянын чыгуу себеби катары ошол аймактан депутаттыкка талапкер инсандын дарегине карата туура эмес сөздөр айтылганы түрткү болгон. Окуянын чыгып кетишине эмне себеп болгонун бүгүнкү күндө ошол кандидаттын туура эмес сүйлөгөнүн айтып жатышат ал жердегилер. Буга карата шайлоо комиссиясы бул боюнча иштерди жүргүзүп жатышат өздөрүнүн мыйзамынын чегинде. Ошол жерде өтүп жаткан жердеги жашаган бир жаран экинчи бир партияга кандидат экендигин белгилүү болгондо, анан ошол өзүнүн жеринде, өзүнүн көчөсүндө ошол экинчи бир кандидаттын көчөсү. Туугандардын көзүнчө ага каратында, анын дарегине карата туура эмес бир сөздөрдү сүйлөгөндүктөн анын туугандары чыгып, ошол жолго баргандыгы белгилүү болуп атат да бүгүнкү күндө. Талапкер тарабынан үгүт иштерин бузуу болгон болсо, БШК тарабынан эскертүүлөр берилет. Эгер орчундуу иш болсо, талапкерликтен алынып салынат. Бирок Араван районунда орун алган үгүт иши тууралуу алдын ала маалымат болгон эмес деген БШКнын аймактык бөлүмүнөн билдиришти. Эми үгүт иштерин жүргүзүүдө эгерде талапкер тарабынан талапкер партия же ошол тизмедеги талапкер тарабынан ушу үгүт иштерин бузуу боюнча жол берилген болсо, анда ага карата же эскертүү берилет, же орчундуу болсо ал талапкерликтен алынып салынат. Ал эми кечеги талапкер жолугуш өткөрүү боюнча аймактык шайлоо комиссиясына кабар берген эмес. Демек ал боюнча аймактык шайлоо комиссиясы кийин гана инциденттен кийин гана кабардар болду да. Борбордук шайлоо комиссиясы Араван районунда үгүт маалында чыккан чатакты териштирүүгө аралашпайт. Анткени окуяны милиция иликтей баштаган. Эгер шайлоого байланыштуу мыйзам бузуулар тастыкталса, мыйзамдын негизинде чаралар колдонулат. Кечеге хулиганство боюнча деп туруп иш козгоду. Ал боюнча шизилдөөнүн жыйынтыгы чыккандан кийин, эгер талапкер тарабынан мындай бир
провокация болгон болсо, талапкер тарабынан туура эмес маалыматты бере баштаган болсо, ата-аналарына карата чектен чыгып кеткен сындарды, алардын абийирине тоо кетирген нерселерди айтып аткан болсо, анда албетте ага карата дагы чара колдонулат. Массалык муштажга катышкандар тергөөнүн жыйынтыгы менен мыйзамдын негизинде жазаланат. Аларга 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратуу жоопкерчилиги каралган. Мындан ары шайлоого үгүт иштерин үзгүлтүккө учуратуу иштери орун алса, катуу чаралар көрүлөт. Айта кетсек, Аравандагы Чатак Мекеним Кыргызстан менен Биримдик партияларынын талапкерлеринин ортосунда чыкканы айтылып, кийинчерээк эки партия тең муну чагым катары сыпаттаган билдирүү таратышкан. Нурзада Сыдыкова, Адлет Нышанбаев, Нурнюс. Премьер-министр Кубатбек Боронов Ош облусунун Араван районунда эки партиянын өкүлдөрүнүн ортосунда чыккан жаңжалды тез арада иликтөөнү ички иштер министрлигинин жетекчилигине тапшырды. Мындан тышкары күнөөлүүлөр өлкөнүн тиешелүү мыйзамдарына ылайык жоопко тартылышы керектигин белгиледи. Өкмөт башы жергиликтүү бийликке калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмасын да берди. Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков Араван районундагы окуя боюнча өкмөттүн көз карашын колдоп алды. Президент Кубатбек Боронов менен өткөргөн онлайн жыйында келечекте мындай окуяларга жол бербөө максатында жогорудагыдай жаңжалдарга компетенттүү түзүмдөр тарабынан өз маалында бөгөт коюлушу керектигин белгиледи. Өкмөт башы аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, иликтөө жүрүп жатканын билдирди. Ал эми ички иштер министрлиги үгүт иштери учурунда чагым кылгандарга, атайлап мушташ чыгарган жарандарга жана коомдук тартипти бузгандарга мыйзамдын негизинде чаралар көрүлөрүн эскертет. Башкы прокуратура 21 сентябрда шайлоо мыйзамынын сакталышы боюнча ишти улантып жатканын жарыялады. Анын жүрүшүндө Бир Бол партиясынын атынан талапкер катары катталган жаран Норвегиянын Кыргызстандагы ардактуу консул экени аныкталганын билдирди. Муну менен консулдукта иштегендерде саясий ишке аралашуусуна тыюу салынган мыйзам бузулганын маалымдады. Башкы көзөмөл органы мыйзам бузууларды жоюу боюнча Тышкы иштер министрлигине кат жолдогон. Мындан тышкары башкы прокуратуранын маалыматында Замандаш саясий партиясынын Кадамжай райондук аймактык шайлоо комиссиясына мүчө болгон адамдар жергиликтүү социалдык фонддун башчысы экени аныкталганында айтылат. Мындан улам Борбордук шайлоо комиссиясы менен социалдык фонддун жетекчилигине маселенин мыйзамга шайкештигин карап чыгып, чечим кабыл алуу сунушталган. Эмгегин жер жебейт, адамды жогорку жеңиштерге жеткирген бул эмгек. Эмгек аркылуу адамдын мартабасы көтөрүлүп, ийгилиги жаралат. Жаңы алай мели Ахматбек Келдибековдун эл уулу катары эмгегин ар дайым айтып унутпай келет. Коомдук жана саясий ишмер Келдибеков баштаган топтун эл менен жолугуусу жылуу маанайда өттү. Шайлоонун үгүт керебени менен баргандар калк ичиндеги көйгөйлөрдү угуп, аларды чечүү жолдорун талкууга алышты. Эле буга чейинки шайлоодогу куруу адаларды айтышып, нараазычылыктарын жашырышкан жок. Бирок жолугушууда Мекеним Кыргызстан партиясынан аттанган чыгаан уулдарын бир добуштан шайлап берерин убадылашты. Кароолдук бегим, алайдын бир бегим, кандайсың? Кыргызстан, сен үчүн арубакта жанын курман, бирикти мекен үчүн, ул кыздын сөздөрүнө бекем турган. Ахматбек Келдибековдун кичи мекени Алай районунун Жаңы Алай эли аны жаркын маанайда тосуп алышты. Элге кызмат кылган чыгаан уулдардын сап башында турган Келдибековдун жогорку кеңештин депутаттыгына аттанганын кубаттап, бул убакка чейин башталып бүтпөй турган иштер орундалат деп үмүт артышууда. Элдин көйгөйүн жакындан угуп, анын чечүү жолдорун айтып, Келдибеков төмөнкүлөргө токтолду. Бардык айылды кыдырып атам. Элден энергия алып атам. Мен 7-8 жылдан бери жолугуша албай калдым, кыдырбай калдым. Ошон үчүн урматтуу алайлыктар, мына 8 жылда депутатты туура эмес тандагандыктан биринчи проблема бардык жерде пособие боюнча пайда болду. 3 айлык пособие алыш үчүн паланча документ топтойт экенсиң, 1 айлыгын взятка бересиң, ошол 3 айлыкын. Экинчи айлык чөнтөккө саласың, 3-чү айлыкты 6 айга алыш үчүн взятка берет экенсиң. Муну чечип коюш, бир паракка мыйзам жазыш керек, ошол мыйзамды киргизип алып берип коюш керек болду. Бүгүнкү күндө турак жай куруу үчүн үлүш жердин жоктугу орчундуу көйгөйгө айланган. Бул маселе бир айыл же бир райондо эмес, Кыргызстандын булуң бурчунда негизги маселелерден экени кошумчалады. Жерди трансформация кылганы запрет экен мыйзам боюнча.
Жаштар мына Толу районунда Жүркүн бардык эле жерде. Аталарымдын колунда дейт, Ахмат ака дейт, 4 балалы болсо мына квартират болуп, үй салганга жер бербей отурган квартират болуп. Мына проблема бул жалпы. А калган проблемалар суусу жок, насосу жок, мектеби жок, садиги жок, бул ар бир айылда ар түрдүү турмушка ылайык проблемалар пайда болот. Ал болгон буга чейин аз да бар. Бул убакка чейин район эли Келдибековду кайрадан эл өкүлдөрүнүн катарында көргүсү келгендиктерин жашырышкан жок. Ага негиз катары жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты болуп турганда мектеп, бала бакча, жол сыяктуу бир топ социалдык маселелер чечилгенин ортого салышты. Ошондон улам алдыдагы өнөктүктү кайрадан колдоого аларын айтышып, аксакал аталар баталарын берип алкашты. Ак жолуң ачык болсун. Жолуңар шыдыр болсун. Жолдошуңар кызыр алейкум салам болсун. Тілеген тілейіңер кетіп, Аллахым қауыл қылсын. Жолыңар ашық болсын. Алла Таала, ел жаштар қолда била. Амин. Ахматбек Келдибеков жол угушу учурунда азыркы кырдаалда көп адамдарды чогултууга мүмкүн эмес экенин эскертип, элиттиктерге саламаттык каалады. Ал өз сөзүндө шайлоо жана башка иш аракеттерден да элдин ден соолугу мамлекеттин башкы байлыгы экенин баса белгиледи. Кыргызстанда бүгүнкү күнгө карата 55 адамдан коронавирус табылды. Эң көбү Баткен облусунда 25 киши, Бишкек шаарында 8, Ош облусунда 7, Талас облусунда 5, Жалал Абад облусунда 4, Чүй облусунда 2, Нарын облусунда 2, Ысыкөл облусунда 2, ал эми Ош шаарында 1 адам COVID-19 оорусуна чалдыкты. Илдетке каршы республикалык штабтын маалыматына ылайык ооруп жаткан бейтаптардын 104 айыкты. Каза болгондор катталган жок. Бүгүндөн тарта Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда туруктуу аба каттамдары жанданды. Алгачкы этапта Бишкек-Москва багыты боюнча каттам жумасына бир жолу ишке ашырылат. Кыргызстан тараптан каттамдар авиатрафик авиакомпаниясы тарабынан жума күндөрү учат. Орусияга баруучу кыргызстандыктар коронавируска каршы тапшырган тестинин терс жыйынтык көрсөткөнү тууралуу маалым катын көрсөтүшү керек. 18 сентябрда Орусиянын коронавирусту алдын алуу боюнча оперативдүү штабы Кыргызстан, Казакстан, Белоруссия, Түштүк Корея менен аба каттамдарын ачуу чечимин кабыл алган. Программабыз эл аралык кабарлар менен улантабыз. Казакстанда ырчыларды фонограмма менен ырдай тургандыгы жөнүндө көрүүчүлөргө алдын ала эскертип, мындай концерттерге билеттерди арзан сатууга милдеттендирүү сунушталууда. Бул багыттагы жаңы мыйзам долбоору өлкөнүн парламентинде каралууда. Ал эми Өзбекстандын вице-премьер-министри Уктам Барноев 56 жашында коронавирус оорусунан көз жумду. Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон өлкөдө коронавирус эпидемиясынын экинчи толкуну башталганын жарыялады. Ушул жана башка дүйнө жаңылыктар алдыда. Geçe 20 сентябрда Өзбекстандын премьер-министринин орун басары Уктам Барноев 56 жашында көз жумду. Ага коронавирус оорусу жукканы июнь айында аныкталып, дарыланып жаткан. Маркум 2016 жылдан 20 жылга чейин Бухара областынын акими болгон. 2020 жылдын февралында Өзбекстандын агрардык өнүктүрүү жана азык-түлүк тармагындагы маселелер боюнча вице-премьер-министр болуп дайындалган болчу. Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон өлкөдө коронавирус эпидемиясынын экинчи толкуну башталганын жарыялады. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Ал өлкөгө кайрадан карантин киргизүүгө уруксаат берди. Маалыматка караганда Джонсон COVID-19 жуктуруунун кийинки толкуну Франция, Испания өлкөлөрүн кошо жалпы Европа боюнча башталганын кошумчалаган. Мурункудай ири чектөөлөр киргизбей турганын айткан өкмөт башчы колдон келишинче экономикалык тармактарда ачык кармоо аракетин кылаарын билдирген. Бул үчүн жарандардан эрежелерди аткарып, санитардык талаптарды сактоого чакырды. Британияда коронавирус менен катталгандардын саны кайрадан өскөндүктөн өлкө бийлиги 6-дан ашык адамдын чогулуусуна чектөө киргизди. Эксперттер мындай эрежени бир нече ай сактоо талапка ылайык деп эсептешет. Британияда коронавирус инфекциясын жуктуруп алган 386 миңдей учур катталган. Вирус башталгандан бери анын кесепетинен жалпы 41.500дөн ашык адам көз жумган. АКШ Европадагы өнөктөштөрдүн каршылыгына карабастан Бириккен Улуттар Уюмунун Иранга каршы санкцияларын жандантты.
Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекет катчысы Майк Помпео билдирди. Эгер Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө өлкөлөр бул санкцияларды ишке кириши боюнча өз милдеттемелерин аткара алышпаса, АКШ ички ыйгарым укуктарын пайдалануу менен бул үчүн чара көрүүгө даяр, деди Помпео. АКШнын бул билдирүүсүнө жооп катары Иран дүйнөнүн калган мамлекеттерин Вашингтондун акылсыз аракетине каршы биригүүгө чакырды. Ирандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Саид Хатизаде Тегеран башка өлкөлөрдөн АКШнын бул чечимине карата биргелешкен жооп чарасын күтө турганын билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңеши быйыл августта АКШнын Иранга каршы бардык санкцияларды кайра жандантуу аракетине жол бербей койгон. Кеңешке мүчө 15 мамлекеттин көбү каршы чыгышкан. Иранга каршы санкциялардын көбү 2015 жылы Тегеран менен кубаттуу 6 державанын АКШ, Франция, Улуу Британия, Кытай, Орусия жана Германия ортосунда келишилген өзөктүк макулдашууга ылайык алынган. 2018 жылы АКШ ал макулдашуудан чыгып кеткен. Минскидеги адилеттүүлүк жүрүшүндө кечээ 100га жакын адам кармалганын Весна укук коргоо уюму кабарлады. Ал эми Беларустун башка шаарларында өтүп жаткан каршылык акцияларында кармалгандардын саны 40тан ашты. Брест шаарында полиция демонстранттарга жаш агызчу газ колдонуп асманды карай ок атты. Демонстранттар менен ОМОН өкүлдөрүнүн ортосунда кагылышуулар болгонун социалдык тармактарга жайгаштырылган видеолордон көрүүгө болот. Баш кала Минскидеги төбөлсүздүк аянтына 10 миңдеген адам чогулган. Жогорку соттун имаратын жана эгемендик сарайынын жанына атайын аскердик техника, автозактар коюлган. Ошондой эле бул эки имаратты аскерлер кайтарышууда. Айта кетсек, Беларусьта толкундоолор 9 августтан башталып, ошондон бери токтой элек. Демонстранттар ошол күнү өткөн шайлоодо президент Александр Лукашенконун расмий жеңип чыгышына нааразычылыгын билдирип келишет. Алар Лукашенконун кызматтан кетишин жана жаңы адилеттүү шайлоо өткөрүшүн талап кылып жатышат. Казакстанда ырчыларды фонограмма менен ырдай тургандыгы жөнүндө көрүүчүлөргө алдын ала эскертип, мындай концерттерге билеттерди арзан сатууга милдеттендирүү сунушталууда. Өлкө парламентинин төмөнкү палатасы кабыл алып, жогорку палатасында каралып жаткан мыйзамга ылайык мындан тышкары салттуу казак ырларын азыркы заманга ылайыктап бурмалап ырдоого, ошондой эле ырчылардын сахнага масса абалында чыгуусуна жана көрүүчүлөрдү кемсинтүүсүнө тыюу салынат. Казакстандагы ырчылардын көбү жаңы мыйзамды колдой тургандыктарын айтып, бирок андагы чектөөлөрдүн аткарылышынан күмөн санашууда. Быйыл Кыргызстандын жарандыгына 973 адам ээ болот. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Ага ылайык жарандык ала тургандардын көбү чет өлкөдөн келген кыргыздар. Ошондой эле 238 киши Кыргызстандын жарандыгынан чыгарылат. Белгилеп кетсек, баш мыйзам боюнча кыргыз жарандыгынан чыгарууга жана кабыл алууга президент гана укуктуу. Өлкөнүн жараны болгусу келген адам Кыргызстанда акыркы 5 жылда туруктуу жашашы керек. Мындан тышкары мыйзамдарды бузбаганы тууралуу маалым каттар талап кылынат. Өлкөдө биринчи класстардан башка окуучулар онлайн окуп жатат. Бирок ар кандай себептерден улам балдардын баары аралыктан окууга толук тартылган жок. Буга аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөгү телефон менен телевизордун жетишсиздиги, кээ бир аймактарда интернеттин жоктугу себеп болуп жатканы айтылууда. Андан сырткары сабактарга катышпай, кара жумуш менен алек болгон мектеп окуучулар да бар. Сонун боеп, азыр боеп бүтсөң эжегиңе жиберебиз, Нурпери 2-класста, үйдө жалгыз мектеп окуучусу. Апасынын айтымында кызы менен бирге сабак аткарууга 1 күндүн жарымынан көп убактысы сарпталат. Мугалимдик кесип түйшүктүү экенин жакындан сезген ата-энелер балдарынын кайрадан мектепте билим алуусун күтүүдө. Баштапкы класс болгон үчүн аябай эле кыйын болот экен бир четиненчи. Анткени баягы мектептен баары аура бөлөк, мугалимдин сүрү бар, мугалимдин берген билими бар дегендейчи. Үйдөн биз аябай болгон күнүбүз эле мындайча айтканда ушул сабакка кетип атат да, чынын айтканда. Анткени бир сабагын окуп бүтсөк, бир сабагы келет, дагы бир сабагы келет, бирөөсүнөн сүрөт тартат. Бир эле сабактан кээде 2-3 тапшырма келип калат да, сүрөт тартыш керек болот, ыр жатташ керек болот, анан дептерине жазыш керек. Еще прописке да жазыш керек болот да.
Анан ушул кечке эле отурабыз, мындай сабактан артта калбасын, кийин жетишпей калбасын деп эле болгон убактыбызды коротуп эле. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизге азыр адабий окуу сабагы. Биздин сабагыбыздын темасы балдар көпөлөк. Аралыктан билим берүү мугалимдерге да оңойго турган жок. Мектептегиге салыштырмалуу көп убактысын коротушат. Андан тышкары интернет менен толук камсыз боло албаган үй бүлөлөр, ал тургай телефон баарына жетиштүү болбогон мектеп окуучулары да кездешет. Онлайн окуу кичине балдарга мындай татаалыраак болуп атат. 100% билим толук түшүнүп алып атышат деп айта албайм. Ата-энелер менен тыгыз байланыштабыз, албетте. Алар бизге керектүү суроолорду берип атышат. Окуу ушу балдар кичинекей болгондуктан менин классым 2-класста эми жазып, эми окуп, ошо билимин өздөштүрүп келатканда кичине татаалыраак болуп атат. Окуп атабыз, бирок жакшы. Баягы мектепте окуганга баары бир жетпейт экен да. Ата-энелер кыйналып атышат, алар дагы өз билдирүүлөрүн жазышат, ыраазычылык айтып атышат, түшүнбөгөндөрүн сурашат балдар. Мектеп директорунун айтымында өткөн каникулда баардык мугалимдер санариптик билим берүү багытында атайын окуудан өтүшкөн. Окутуу онлайн түрүндө болгону менен предметтик мугалимдер кээ бир учурда темага байланыштуу атайын класстарда сабак өтүү үчүн мектепке келүүгө аргасыз. Анан атайын окутуулар уюштурулду, санарip мугалим деген. Мына ошол санарip мугалим менен баардык мугалимдерибиз окуп бүттүк. Кээ бир сабактарда атайын мектепке келип өткөнгө туура келет. Анткени география, химия, биология сабактарында карталар менен, адам скелеттери менен иштегенге туура келген учурларда мугалимдер мектепке келип, мектебибизде 8 кабинетте проекторубуз бар, интерактивный доскабыз бар, интерактив системабыз бар, интерактив панелибиз бар. Мына ошолор менен иштеп, мугалимдер видеоуроктор бу жерден да тартып атышат. Албетте кыйналган балдар бар. Мисалы, кээ бир үй бүлөдө 3-4 бала окуса, бир телефон менен кирген үй бүлөлөр бар. Эксперттердин айтымында ата-эне мындай учурда гана эмес, дайыма бала менен тыгыз иштөөсү зарыл. Бирок баланын ордуна сабак аткарып бербей, туура багыт берүү маанилүүрөөк. Бала үчүн сабакты жасап бербеш керек. Ал балага кайрадан ошол жолдомо көрсөтүп, мисалы үчүн мен үйдөгү балдарымды кандай кылып атам? Мен көбүрөөк суроо берем. Жасаган тапшырмаларын бир катар карап берем. Кайсы жерлеринде оңдой турган жерлери болсо, ошол жерлери боюнча чогуу отуруп жасайбыз. Чогуу жасайбыз да. Андан кийин сабакка баргандан кийин анын катышуусун дайыма колдоп туруу керек деп ойлойм. Учурда 1-класстар гана мектептерде билим алууда. Анда бир топ талаптар коюлган. Ага ылайык аралыкты сактоо үчүн атайын белгилер каралып, 1 класстын окуучулары 15-тен 2-ге бөлүнүп окушат. Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек. Ташенар Хайманаты менен таанымал Нурлан Алишеровго президент Сооронбай Жээнбековдун атынан материалдык жардам көрсөтүлдү. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов жана президенттик аппараттын гуманитардык өнүктүрүүгө мониторинг жүргүзүү жана жарандык коомдун институттары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы Кудайберген Базарбаев балбандын абалын сурап барган. Ташенар 2-сентябрда кечке жуук Бишкектеги номер 1-шаардык клиникалык ооруканага түшкөн. Ага инсульт деген диагноз коюлган. Алишеров буга чейин гипертония, кант диабети сыяктуу оорулар менен жабыркап, балбанды дарылатууга кеткен чыгымдарды төлөө үчүн жакындары элден жардам сурап кайрылган. Бишкекте театралдык деп аталган гүл бакчада орнотулган пианиноны белгисиз адам сындырып салды. Бул тууралуу Бишкек Зеленхоз муниципалдык ишканасынын өкүлдөрү билдиришти. Алар сындырган адамды өздөрү кармашкан жана ал мас абалда болгон. Андан кийин ал Свердлов районунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Парктагы пианино 2019-жылы орнотулган. Ал жай бою паркта турат жана чер жазуу үчүн адамдар ага көп келет. Пианиноны бүгүн эртең мас балдар келип сындырып коюштур. Азыр 102-ге чалып мына эмелерге келди, органдын балдары. Муну азыр азайэле жаскантам. Мына пианинону бул жерде сындырып турду, эртең түнү менен ойногонбу.
Кыргыздын 5 ерчи жигити Американын легендарлуу Backstreet Boys тобунун белгилүү Show Me the Meaning of Being Lonely ырын ырдап чыгышты. Видеосу Инстаграмда жарыяланды. Бек Исраилов, Кайрат Прибердиев, Джонни, Адилет Жумабеков жана Уларбек Батыркулов белгилүү ырга кавер аткарышты. Күйөрмандар ырчылардын эмгегине оң баа беришти. Биздеги жаңылыктар мына ушулар болду. Окуялардын өнүгүүсүнө көз салуубузду улантабыз. Нур телеканалынын жаңылыктарын интернеттен да көрсөңүздөр болот. Дареги экранда көрсөтүлүүдө. А мен сиздер менен коштошом, эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.